Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар. Бүгүн биздин уктуруубуздун коногу генерал-майор Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичти чакырган элек. Кеңешбек Асанбекович, эми сиз бир эмес эки жолу кыргыз элинин алдынан өзүңүздүн түшүнүүңүздөн, жүрөгүңүз аркылуу өткөргөн бир позицияларды карап туруп кечирим сураган адамсыз. Менимче ал чечимге дагы абдан көп ойлонуп туруп келсеңиз керек. А негизги мунун себеби эмнеде болду? Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Биринчиден Жылдыз карындашыма абдан чоң рахмат. Бүгүн түз эфирге чакырып, ушу бүгүнкү көйгөйлүү маселелерди бир талкуулашып сүйлөшүп, аны угармандарга тартуулайлы дегениңерге мен дагы чын ниетим менен келип, ушу угуучуларыбыз менен, жердеш замандаштарыбыз менен, кыргыз эли менен ушу көйгөйлүү маселелерди талкуулап, бир оюбузду айтып алганга эми абдан акыркы убакта биздин жашоо турмушубуз абдан тез өзгөрүп, кандайдыр бир окуяларга бай болуп атпайбы? Драматургия. Тилекке каршы да, ато биз баягы 10-жылы күрөшүп, Бакиевдин режимин кулатып, анан бир жакшы акыйкаттуу бийлик орнотобуз деп чын ниет тилек кылганбыз. Ошонун жемиши болуп, Кудайым буйруса, элибиз ушу туңгуюктан чыгып кетет, көп көйгөйлөрүбүз чечилет. Анан жакшынакай жашап эле жыргап калабыз деп ойлодук эле. Эми тилекке каршы бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуяларды көрүп, баягы дежавю деп коет го. Ошондой болуп бараткандай сезилет да. Баягы эле жолдорго өтүп баратабыз деппи? Ошо баягы эле орус туугандар айткандай, на те же грабли наступаем, баягы эле аңгекке, дөңгөккө согулуп атабыз, сүрүлүп атабыз дегендей. Эми жана өзүң айткан эмне үчүн акыркы мезгилде эки жолу элден кечирим сурадың дегендей. Эми билесиздер, 10-жылы биз апрель революциясында эл менен чогуу, элдин колдоосу менен ушу бийликке келдик эле, убактылуу өкмөт түзүлүп, ошондо Борбордук аянтта атылган баатыр шейит кеткен балдарыбыздын денеси суу илек кезинде ушу убактылуу өкмөткө мүчө болгондордун баары экинчи мындай аламатты кайталабайбыз, кайталаганга жол бербейбиз. Болгон күчүбүздүн баарын керек болсо башыбызды сайып коюп, эл үчүн иштеп, ушу бир жакшы, калыс, акыйкат башкаруу системасын түзүп, элибиз ушу жаман жолдон, тар жолдон, кууш жолдон, кыйынчылыктардан чыгып кеткенге болгон күчүбүздү жумшайбыз деп эл алдында ант бергенбиз. Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баардыгы, ошо жетекчилерибиз, ушундай сөз бергенбиз да, эл ага күбө, Төшүттүктү жер урсун деп ант бергенсиңер да. Манас атабыздын анты менен да. Анан ошондо биз дагы, эл дагы көрүп турду да, мурунку бийликтин кетирген кемчиликтери эмнеде. Бийликке келген сайын, ошо бийликке келген саясатчылар эмнеси болсо дагы бийлигин кантип сактап, ушу байлыкты кантип топтоп алып, ошону сактап калууну кантип жолдойбуз, көздөйбүз деп ошол тилек болуп калат экен да. Ошондо ошолордун баарын түшүнүп туруп, анан жана ант бергенибиз да ошондон болду да, экинчи ал жолду кайталабайбыз деп. Анан тилекке каршы мына ошондон 6 жыл убакыт өтүп, ошол мезгилде көп нерсени көрдүк, билдик дагы. Анан кийин эми көп нерсени кайра кайталанып жаңылышып баратпайбызбы? Өзгөчө бүгүнкү бийликте турган адамдарыбыз. Мына бийликти сактоонун эң башкы жолу эмне? Бул конституцияны өзгөртүп, өзү каалаган бийлик системасын ошол жака киргизип, анан кийин өзү болбосо анан жакындары, санаалаштары бийликти сактап калып, анын артынан баягы таш ыргытпай, жаман сөз айтпай, ушу болгон байлыгын да, бийлигин да сактап калуу деп. Анан ошондой болбосун деп биз жана 10 жыл конституцияны өзгөртпөйбүз деп жана антыбыздын бир пунктусу ошол болду да. Ант бердик элдин астында. 2020-жылга чейин конституция өзгөрбөйт. 2020-жылга чейин конституция өзгөрбөйт деп. Анан кийин эми анын июнь айында эле күтүүсүз жерден эле жанагындай референдум даярдык көрүлүп, шаймашай конституциянын проектиси чыгып эле, анан эле дүпүлдөп эле, анан башаламан болуп эле ушул тарапка ой баштабадыкпы. Анан ошондо
жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чогулуп бул кандай болуп кетти, антыбыз эмне болот, берген убадабыз эмне болот, жанагы мурунку койгон максаттарыбызды аягына чыктыкпы, чыккан жокпузбу, эгер чыксак анда эл айтып кой, азаматсыңар жарайтсыңар дейт эле, чыга электе анан кийин мындай эмне болуп кетти деп эле анан эметип калдык, өзүбүз бири бирибизге суу берип калдык да. Ошондон ойлонуп, кой муну чогулалы да сүйлөшөлү. Анткени жоопкерчиликти баардыгыбыз алганбыз да, элдин астында баардыгыбыз ант бергенбиз да. Анан чыгып калмас Хасанович менен сүйлөшөлү десек, эми тилекке каршы ал киши кол бошобой калдыбы, же мүмкүнчүлүгү болбой калдыбы, же өзү каалаган жокпу, жолугушуудан баш тартты. Анан акылдашып отуруп эми жок дегенде Роза Заковна резиденцияда жашайсыз, кирип чыгып, ошол жерде Алмаз Шаршенович менен жолугуп аткандырсыз, сүйлөшүп аткандырсыз. Эми сиздин шартыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк. Жакыныраак. Ал кишиге айтып сурандык. Алмаз Шаршеновичке барып биздин позицияны айтып коюңуз, уят болбойлу. Мындай жоо угуп келаткан жок, шашылыш эч нерсе жок. Анан баардыгын убактысы менен туура элге берген сөз боюнча жазайлы десек, анан кийин ал киши Роза Заковнан да кабыл алган жок. Анан ошондон кийин биз болсо жанагындай Кадамдарга барууга. Эми кадамдарды биз заявление кылдык. Болбойт. Убада бергенбиз, ант бергенбиз. Эгерде биз ошо антыбызды бузуп мындай кадамга барсак, эл туура түшүнбөй калат. Анан эң негизгиси келечеги кандай болуп калат деп. Биз баягы жоопкерчиликти сезип ошол заявление кылдык да. Алмаз Шаршенович силерди кабыл алып, анан жок өткөрөлүк деп силерди ынандыра алса, ынанып туруп бермексиңерби? Жок, мен ынанып макул болмокпуз дегенден алысмын. Биринчиден биз жана убада бергенбиз, ант бергенбиз. Например, мен эң негизги айткан аргументим ошол болду. Хорошо, өзгөртөлү. Бул идеальный бир документ жок. Бирок антыбызды да сактайлы да. Анан жок угуп келаткан жок. 20-жылы өзгөртөлү, каалаган конституцияны кабыл алалы. Анан бүгүн Алмаз Шаршенович өзгөртөм десе, элдин баары сразу эле биз көнүп калдык да. Тескери ойго кетет. Бул баягы эле демени кайра баштап аткан турбайбы? Анда эмнеге ант берди эле? Жоопкерчилиги кандай болот дейт эле да. Ошондуктан мен ошолордун баарын көрүп туруп жанагындай эметпегенден кийин өзүм дагы жана тегерек стөлдөргө катышып, алгандай жана форумдарга катышып, анан эскертүү иретинде айтып отуруп, анан кийин айла кеткенде, анан кийин мен өзүмдүн эл астында жоопкерчилигимди сезип, ойлонуп, салмактап туруп, анан сөзсүз мен элден кечирим сурашым керек деп ойлодум да. Албетте бул башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн позициясы кандай, көз карашы кандай, албетте алардын өз иши. Бирок мен жоопкерчилик сезип эл астында мен кечирим сурашым керек экен деп сездим дагы, ошол кадамга бардым. Эмнеси болсо да бул сиздин мындай чечимиңиз эл тараптан баары бир жылуу кабыл алынды, аны айтып коюш керек. Анткени биз элдин эми бийликтин ээси эл да, мамлекеттин ээси дагы эл. Президентти да эл шайлайт, парламентти да эл шайлайт. Анан бирок ушундай чоң чындыктардын ичинде чындыктын температурасы жок да, туурабы? Ошонун ичинде элди дайыма эле баягы колдонуп таштап коюу процессинде эл аны жонунда сезип келатат. Бирок ошол учурда бир кичине жылуулук болду да. Бизден керек болсо элден Аскар Акаевич баш кошуп кечирим сурай турган чактар бар эле. Ошол нерсеңиз мындай кандайдыр бир сиздин наркы дүйнөңүз жалгыз эле бийликтин айланасында шаарданында эмес экендиги жөнүндө айтылды. Эми конкреттүү суроолорго да улуттук коопсуздук биздин мамлекет үчүн эң мындай абройлуу, өтө мындай сыймыктуу дагы ошол эле учурда абдан чоң көтөргөн жүгү да башкача. Бирок ал анын ар бир жасаган иши элдин ар жак бер жагында чыга бере турган нерсе эмес экен. Сиз жакшы билесиз менден. Мунун табигаты ошондой. Анын жетекчиси дагы керек болсо өтө элдин астында аз көрүнгөн, ал бир гана киши менен иш чечкен. Ошол эле учурда ошол бардык жасаган иши менен толук мындай шайкеш келиш керек. Бүгүн президент чоң жыйын өткөрдү, баягы кезектеги жалаң массалык маалымат каражаттарын көптөн бери күтүп жүргөн. Ошондо ал киши ачык айтты. Белизгейтти алып келсе, эгерде Абдилсегизбаев туура эмес жаңылыштык кылып алып келсе, ал кызматы менен жооп берет деди. Бул президенттин түздөн түз чечими. Сиз кандай дейсиз? Сиз дагы коопсуздук кеңешин башкарып отургансыз да. Эгерде Белизгейтти алуу алшардан ошол эле учурда президентке алып барып жанагынча көргөз ызы чуу чыгаруунун табигатына жатабы ошол кызматтын? Рахмат, Жылдыз карындашым, абдан маанилүү суроо бердиң деп ойлойм. Чынында
мамлекеттин элдин коопсуздугун камсыз кылуу бул азыркы жашоо шартта эң маанилүү, эң талуулуу маселелердин бири да. Анан кийин мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети бул күч түзүмдөрүнүн структурасына кирет. Ошол эле коргоо министрлиги, азыр жана башкы штаб деп атышпайбы, ички иштер министрлиги жана бир топ башка уюмдарга аралашып да, ошонун ичинде мына коопсуздук комитети эң урчундуу маселелерди иштейт. Анткени ал алдын ала тышкы коопсуздук боюнча, тышкы коркунучтар боюнча дүйнөнүн деңгээлинде бүгүн кандай тенденция, биздин улуттук коопсуздукка зыян келтирүүчүлөрдүн баарын карап, изилдеп, керек болгон маалыматтарды алып, анын ичинде чалгын информациясын да ошолордун баарын анализдеп туруп, мамлекет жетекчилигине убактылуу убагында жеткирип турушу керек. Ошого жараша биздин тышкы коопсуздукту камсыз кылуу боюнча тиешелүү чаралар, коопсуздук кеңеши болобу, коргоо кеңеши болобу, мамлекеттик жетекчиликтин деңгээлинде чечилип, адекваттуу кадамдар жасалып, тиешелүү чечимдер кабыл алынып, сөзсүз реакция болуп турушу керек. Ошондо биз тышкы күчтөр тарабынан коркунучтуу коопсуздук камсыз болуп, чаралар көрүп атат, биздин коопсуздукту камсыз кылган күч түзүмдөрүбүз жакшы иштеп атат деп баа беребиз. Экинчиден, бизде тышкы коркунучтан башка дагы ички коркунучтар бар да. Ошолорду дагы башка күч түзүмдөрү менен, биринчи кезекте ички иштер министрлиги менен жана жазалоо кызматы менен ошолордун баары ички коркунучтарды, ошон башка кызматтарды кошуп, ички коркунучтарда эмне проблемалар болуп атат, эмнеге биринчи кезекте чара көрүп, эмнени жоюш керек, аны дагы убактысы менен айтып, анан чара көрүп туруш керек. Ошондо тышкы коркунуч менен ички коркунучтарды айкалыштырып, ошолорго тезден чара көрүп турса, анда биз ичибизден да сыртыбыздан дагы камсыз болуп, коопсуздук маселелери боюнча, анан экономиканын өсүшүнө, элдин жашоо турмушуна, коопсуздукка керек болгон шарттарды түзүп, ошондо жакшынакай өсүп өнүп кете алабыз. Бүгүнкү күндө ошо күч түзүмдөрү, алардын ичинде мамлекеттик коопсуздук комитети кандай деңгээлде иштеп атат, биз албетте көрүп атабыз. Тынчсыздана турган абдан көп нерсе бар. Чочуй турган да көп нерсе бар. Биринчи кезекте бүгүнкү күндө ошо күч түзүмдөрүн башкарып аткан жетекчилердин профессионалдуулук, компетенттүүлүгү кандай деңгээлде. Ошолор биринчи кезекте элди жооткотуп, мына момундай кылып атабыз деп айтып, чыгып, ошол иштерин көргөзүп бере алып атышабы, жокпу? Анан ошого жараша биздин ошо күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин шайлоодо, тандоодо биздин мамлекеттик жетекчилик канчалык туура, системалуу иш алып барып атат. Бул дагы абдан чоң суроолорду жаратып атат. Ушуга байланыштуу бир суроо да. Эми улуттук коопсуздук кызматына граждандык сектордон келген Анарбек Курамай-Жубакаев болгон. Андан кийин эле Абдил Сегизбаев болду. Бул ал кишинин Анарбек Курамаевди өз учурунда жакшы иштеп кеткенин бүгүнкү күнгө чейин айтышат. Абдил Сегизбаевдин балким кемчилиги жаштыгыдыр, анан ушул күч түзүмдөрүндө иштебегендигидир. Бирок негизи эле улуттук коопсуздук комитети биздин кайсы учурдан баштап деген суроону берсек, ичиндеги могу ичара бир бузулуулар, мындай бири-биринин табигатына туура келбегендер дегенде, ушул МВДдан, ички иштеринен Фериш Ашанбаевичтин келиши менен ошол жерге улуттук коопсуздукка көп нерсе өзгөргөн, анткени булардын практикасында жок. МВДнын кишилери келип, ушундай ичара неме болуп, кандайдыр бир ажырым, балким өтө орой болбосо дагы бири-биринин табигатына туура келбеген иштер башталган дейт. Сиз ушуга макулсузбу? Анткени сиз да ички иштер министри болгонсуз. Эми бул жерде Жылыс карындашым мындай да, мен ушу эгемендүүлүктү алганы менен эле ушу коопсуздук кызматынын проблемалары башталды деп айтуудан алысмын. Чынын айтайын, 91-жылы Совет доору бүтүп, кол тойгон система, керек болсо империя деп койсок болот, талкаланып калды. Эмне үчүн? Анткени ошо коопсуздук кызматы убагында сырткы коркунучтарды дагы, ички коркунучтарды дагы айта албай, прогноз бере албай, ушу тиешелүү чаралардын проектисин жетекчиликке кое албай, балким койсо дагы деңгээли жогорку деңгээлде чечкенине чара көрө алган жокту. Ошо менен кол тойгон дүйнөнүн 6-дан 1 бөлүгүн түзгөн мамлекет кыйрап калды да. Ошондогу КГБнын күнөөсү да.
Ошо мына аны болсо эми азыр Совет мамлекетинин кыйрасын биринчи кезекте албетте Горбачев андан кийин элчи менен байланыштырышат. Ошондон баштап анда 80-чи жылдардан эле проблема башталып атат да. Ошондо башка кызматтардын арасында ошо КГБныкы деле. Значит, биздин бүгүнкү кемчиликтерибиздин тамыры ошол жакта болуп атат деп айтсак болот да. Биринчиден, экинчиден. Аны эми 90-чы жылдары баягы Совет доору бүтүп, Совет мамлекети кыйрагандан кийин өткөл мезгил болуп калды. Ошондо дагы мына жаш кыргыз мамлекетинин башына келген Аскар Акаев дагы өзү ишенген, билген кишилерди койгонго аракет кылды да. Ошолордун арасында деп албетте мен жаңылыш дайындап алган Кузнецовду айтат элем, туура эмес болуп калды деп. Андан кийин келген Анарбек Курмаевич Бакаев албетте абдан туура болду, жакшы болду. Анткени мына мен азбы көппү кичине иштесем дагы бүгүнкү күнгө чейин ветерандар дагы керек болсо жаш кызматкерлер да Анарбек Бакаев жөнүндө абдан жылуу пикирди айтып, көп мындай өкүнүп калышат да. Ошол кишилер дагы иштеп турганда кандай жакшы система курулуп калат эле, түзүлүп калат эле деп. Эми албетте андан кийин келген төрагалардын жакшы иштери болгондур, кемчиликтери да болгондур. Эми анда төрага болуп иштегенден кийин алардын агаротуна таш ыргыткым келбейт да. Анткени алар кемчиликтерди баардыгын көрүп эле атат да. Беделин түшүргүңүз келбейт экен да. Анткени мен деле алардын баягы терисин жамырып деген ошо кыйын чылыгындагы башка жактарында көрүп калбадым. Андан кийин бири-бирибизди сындай берсек туура эмес болот. Сиздин мындай өмүр баяныңызда абдан драматургиялуу окуялар менен көп байланышканда сиз 3 күн 2005-жылы ички иштер министри болгонсуз. 2005-жылда оор учурда сизди алып келишкен. Мына аз калган учурда. Ошол күндөр менен азыркы кыргызда айткандай мындай туттугуп, тиш кагып калган учур салыштыра аласызбы? Ошол кезде сиздин анан Суталиновдун, жаш Суталиновдун 2005-жылы чыгып жана аксы окуяларында чыккан выступленияларыңар бир топ нерсени тездетип койгон. Бирок силер ичиңерде андай жакшылык менен эле сүйлөгөнсүңөр. Мына ушундай учурда сырткы мамлекеттердин, бизге ынтызар мамлекеттердин атайын кызматтары кандай иштеши 2010-да көргөзүп койду, туурабы? Анткени алар болбогондо эч бир оппозиционерди камашмак эмес. Ошону президентке ынандырышкан, ал атайын гана кызматтын күчтөрү ынандыра алышмак. Мына ушул жаатынан алганда мен ушу билгим келет да, ошо сабактарын ала алдыңарбы? Эми албетте 2005-жылдагы окуялар жөнүндө айта турган болсок, бул өзүнчө эле бир том болуп жаза турган иш да. 2010-жылдагы окуялар дагы өзүнчө дагы том болуп изилденип жазыла турган иштер да. Эми мен кыскача сабагын гана айтсаңыз. Кыскача айтып кете турган болсом, эми мен дагы тагдыр ушундай буйруп коюптур. 2005-жылда, 10-жылдагы окуялардын так чордонунда калып, очогунда күйүп, кандай жабыркаган адамдар болуп калдык го деп айтсам болот да. Эмне үчүн 2005-жылы жанагындай кайгылуу, эми кайгылуу эмес, эми баягы бирөөлөр баягы март революциясы деп жүрөт. Мен болсо 29-мартта бул мамлекеттик төңкөрүш деп айткам пресс конференцияга чыгып. Ошо себептери эмнеде? Биринчиден мамлекеттин башчысы анда Аскар Акаевич, анын тегерегиндегилер бу баягы жерден бөлүнүп, орусча айтканда оторваться земли деп коет го. Баягы көп нерсени мына ушундай деп билип алып, элден алыстап, элдин арасында болуп аткан процесстерге көп билбей, билсе дагы маани бербей, маани берсе дагы тиешелүү чечимдерди кабыл албай, улам эле узак ящик откладывать этип отуруп эле ошого да генералдардын салымы зор. Эми Акаевдин деле айткан интервьюларында эми өкүнгөн да моменттери болду. Анан жанагындай туура эмес чечимдерди кабыл алганы жөнүндө дагы айтып, анан кийин бир нече генералдар менен сатып кетти деп айтып жүрбөдүбү? Албетте фамилияларын айтпаса да элдин арасында ар кандай сөздөр болуп жүрөт. Булго тигилго деп деметип жүрөт да. Эми ал кезде мен март окуяларда чейин билесиздер да. МВДнын жетекчилигинен кетип, шаардык ички иштер башкармалыгын башкарып калгам. Ошондо биздин Бишкек региондордун арасынан жалгыз эле регион болгон. Тынч болуп, эми бир нерсе болсо да биз убагында чара көрүп, жоюп турганга. Ошол мезгилде мондой окуялар болуп атканын даярдык көрүш керек экен, оппозиция менен сүйлөшүш керек экен
тезинен жанагы эң орчундуу болгон көйгөйлүү болгон маселелерди чечиш керек экендигин айтып билип турганбыз, өзүбүздүн айтып жеткизип турганбыз. Бирок негедир эч тыянак чыгарылган жок да. Ошондуктан элдин арасында болуп аткан процесстерди, иштерди убагында талдап чыгып, анализдеп чыгып, тиешелүү чечимдерди убагында кабыл алып, ошону эл менен элге жеткирип, болгон окуялардын түп тамырынан жаман жагын баарын кыркып туруш керек экен да. Элден бөлүнбөш керек экен, өзүң айткандай. Ошол эң негизги экен. Анан 2013-жылы дагы мына ошол жана Акаевдин кайгылуу жолун Бакиев да кайталады да, бирок канча жаман деңгээлде, мондай циничный, эң жаман жол менен кайталап, анан кийин тагдыры кандай болду. Анан 13-жылда убактылуу өкмөт менен келгенде биз дагы сүйлөшүп, жана айтып бергенибиз да бекеринен эмес да, муну токтотушубуз керек, экинчи жол беришибиз керек. Антыбызды мына деп элдин астына чыгып, неметтик да. Ошондо мына убактылуу өкмөттү биз бийликке тырмышып, бийликти басып алалы, андай мындай деп барган жокпуз да. Азыр көп адамдар вот мына бийликке күрөшүп, мынтиңер бул каталарды кетирдигер, мындай трагедиялык окуялар болду деп айтып атышпайбы? Бирок алар негедир 2013-жылдын 7-апрелден бери көстө болгон окуяларды айтышат дагы 7-апрелге чейин эмне түрткү болду, эмне себеп болду, эмне жол менен ошол жерге келип калдык экенин айтышпайт. Ошондо көпчүлүк эл жана бакылдап аткан жана кыйындарыбыз азыр. Ошондо айткандай бир жерин түйүп алып унчук болуп турбады беле. Жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгондор башын байлап коюп канжыгага чыгып, Россаковна баш болуп, Текебаев, Атамбаев, ошол эле Бекназаровдор болуп өлсө өлөлү, бирок мореки кандуу режимди токтотолу деп ошого барышты да. Ошондо чынында эле булар баатыр болуп алдыга чыгып элди эметти да. Вакыт өттү да, анан силердин дагы улам кемчилигиңер көрүнө баштады. Андан кийин мына эки ажырымда турасыңар азыр. Баягы 2010догу кандуу окуялар эмнегедир өзүнүн боёгун жогото баштады да. Бирок бул тарыхта өзүнүн ордун алып калат деген менин ишенимим бар. Мен сизден башка нерсени сурайын деп турам. Сиз Алмаз Шаршенич менен өтө тез мындай жакын үзөңгүлөш иштеген кишисиз. Анткени улуттук коопсуздук кызматынын башында туруп президентти жакшы билбейт деген ал. Мен ишенбейм ал нерсеге. Туура, сиз башка граждандык аткаруучулардан айырмаланып, сиз приказды аткарасыз. Аткарттырасыз. Ошол Алмаз Шаршенич менен бүгүнкү Алмаз Шаршеничтин айырмасы барбы? Эмнени ынандыра алган жоксуз? Мен президент Алмаз Шаршенич менен иштеген жокмун да. Анткени ал 1 декабрда инаугурациядан кийин эле номер 2 указ менен мен кызматтан кеттим да. Ошондуктан мен президент Атамбаев менен иштеше алган жокмун. Мен өткөл мезгилдин президенти Россаковна Отунбаева менен иштедим да. Албетте ал кезде Алмаз Шаршенич премьер-министр убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары болуп Атамбаев иштеди. Андан кийин ал премьер-министр да болуп иштеди. Ошол мезгилде албетте өкмөттүн башчысы катары коопсуздук маселелери боюнча көп маселелерди коюп, сунуштарды берип, анан көп маселелерди, кыйынчылыктарда биз акылдашуу жолу менен, туура жолун таап, чечим кабыл алып, ошо менен чыгып кетип аттык да. Бирок ошол эле мезгилде мен айтып коюшум керек, мына Россаковнага дагы, Алмаз Шаршеничке дагы абдан баа бериш керек. Ал кезде абдан калыс, туура чечимдерди кабыл алып, анан болгон кыйынчылыктарды жоюуда жөлөк таяк болуп, абдан чоң колдоо көргөзүштү. Ошол алардын берген жана жардамы менен көп кыйынчылыктардан биз туура чыгып кеттик деп ойлойм да. Бирок ачыгын айтышыбыз керек. Ал убактылуу өкмөттүн орун басары кезинде, анан премьер-министр болгондо Атамбаев бир адам болчу. Президент болуп, анан анда иштеп бүгүнкү күнгө келген Атамбаев, ал таптакыр башка адам. По крайней мере, мен ошондой деп эсептейм да. Анткени ал кезде биз кандай гана маселе болбосун ортого коюп, керек болсо талашып, тартышып, эми урушканга чейин барчубуз деп койсом да болот да, образды айтканда. Ошондо бирок андай болсо дагы туура чечим таап иштегенге аракет кылчубуз. Даже бир нече жолу ушундай окуялар болгон. Мен алардын айтканына карабай, мондай болушу керек, реалдуу адам ушул туура болот деп, ошондой чечим кабыл алып, ошо коопсуздук маселелери боюнча ошол иш чараларды өткөзүлгөн да.
ошондо Россаковнадан да Алмаз Шаршеновичтен да кагуу жегем. Сен момну жазабайсыңбы? Могул туура болот да. Сен эмне үчүн билгениңди кыласың депчи. Ана мен айтчумун, Россаковна, Алмаз Шаршенович, бул ситуация мондай болуп атпайбы? Туура чечим кабыл алсак мондай болот. Эгер сиз айткандай мондай кыла турган болсок башкача болуп калышы мүмкүн деп айтчумун да. Анткени реалдык обстановка ошону требует этип атканда, а кийин Россаковна да Алмаз Шаршенович, сен туура эле кылыпсың, туура эметипсиң деп эле кайра колумду кыскан күндөр болгондо. Бирок ошол эле мезгилде мен кийинки өзүмдүн карьерама балта чаап атыптырмын да. Анткени бүгүнкү күндө Алмаз Шаршеновичтин иш тактикасын, иш алып баруусун көрүп атпайбызбы? Эч нерсе унчукпай, айткан менен макул болуп, айтканын баарын жазап, унчукпай эле какайып туруп бериш керек экен да. А бирок мамлекеттик башкарууда макул дей берсең, ал иш каяка барат? Биз бир эмес эки жолу көрдүк да. Ошондуктан баягы өз позициясын айтып, туура айтып, анан кийин туура чечим чыгарганга барышыбыз керек да. Антпесек, убагында айтылбаган сөздүн атасы өлөт, чечими тескери болот дагы, алдын иштин аягы жакшы менен бүтпөйт. Сизден кийин иштеген Табалды Беркутовичтин кабинетинде атайын уктуруучу аппарат менен угуп, анын баардыгы массалык маалымат каражатына аркылуу элге берилген болду. Сизди ошондой акыбалга келип калсаңыз, биринчи кадамыңыз эмне болот эле? Эми андайды болтурбаганга аракет кылдык. Аны мен ойлойм, бул жана Бузурманкул Беркутовичтин сүйлөшкөн сөзүнүн эфирге чыкканы бул кабинетте жазылган эмес. Анткени ал телефон менен Москва менен сүйлөшүп атканда болду да. Бул эфирде же болбосо жана телефондук кабель болобу, ошо эфирден алынган, жазылып алынган нерсе деп ойлойм да. Менин оюмча ошондой. Техникалык мүмкүнчүлүктөр боюнча. Анткени эми Коопсуздук комитетинин төрагасынын кабинетин тазалап, коопсуздугун камсыз кылуу ошол жерде кызматкерлердин милдети, алар дайым ушуну карап текшерип турушат. Ошондуктан бул башка жерден жазылды го деп ойлойм да. Я имею в виду эфирде. Коңгуроо кагат, сөзсүз. Албетте, эгерде Коопсуздук комитетинин төрагасынын сүйлөшкөнүн жазып алып атса, анда калган адамдар жөнүндө, эл жөнүндө, керек болсо президент жөнүндө кандай деп кандайдыр любой адам эле суроо салат да. Ошондуктан бул көп суроону жаратып койду да бир жагынан. 2012-жылы Баңгизаттарды контролдоо кызматынын төрагасы болуп турдуңуз. Баңгизаттарды ошол кызматтык атайын уюштуруу боюнча Аскар Акаевичтин учурунда чет элдик донорлор, атайын кызматтар, башка өлкөлөрдүкү биригип келип ушундай чоң жыйындар аркылуу, чоң сүйлөшүүлөр аркылуу тургузулду эле. Бул ошол кызматтын жоюлушу бул биздин өлкө аркылуу Баңгизаттардын анчалык деле опурталдуу көрүнүшкө айланбагандыгы жөнүндө сөз береби, же болбосо бул МВДга берип койду функциясын. Бул башка жөнүндө айтабы? Ушунун жоюлуп кетишине көз карашыңыз кандай? Эми бул кызмат бүгүнкү күндө жоюлду, 12-жылы жоюлган жок. 12-жылы мен барып бир ай, бир жума иштеп калбадымбы? Анын да өзүнчө тарыхы бар. Эми билесиздер, 12-жылы мен баягы 11-жылы декабрда кызматтан кетип, анан кийин жарым жылдан ашуунаак бош жүрүп калганда, улам айтып атып, Алмаз Шаршеновичтин өтүнүчү менен баргам да ал кызматка. Ошондо мына жанагы эле сөз болгон Бузурманкул Беркутович 3 жолу чакырып, Алмаз Шаршенович ошол жака бар деп атат, ошол жерге кичине тартип кылып, ишти көтөрүп бер деп атат. Кызмат такыр кыйрап калмай болду дегенден анан 3-чү жолу эметкенде уялганыман эле баргам. Эми ишенсеңиздер анда иштеп эмет берейин деп. Анан барганда эле албетте жаңы баягы эми оперативдик баягы көнгөн эле иш болсо дагы эми жаңы багытта табигаты башкараак, спецификасы бар да. Анан барганда эле биз дароо бир айдын ичинде баардыгын анализдеп чыгып, бүт региондордун баарын кыдырып чыгып, эң талуу жерлерин таптык да. Эметип туруп анан кийин ошондо мен бүт кызматтын курамын чогултуп туруп айттым. Бүгүнкү күндө биздин кыйынчылыктарыбыз белгилүү, эч кандай жашыруун сыр эмес. Ошондуктан мына момдай чараларды көрөбүз, момдай кадамдарга барабыз. Кудайым буйруса, жарым жылдын ичинде биз баардыгы болбосо да биздин мамлекет аркылуу кетип аткан наркотрафикти көпчүлүгүн жабабыз. А бир жылдын ичинде такыр эле жабылып калышы мүмкүн деп мен жарыя кылып ийдим да. Кийин ойлоп калдым, ошону ошо шашып айтып коюптурмун депчи. Ошентип ойлоп калдым да.
Анан bir ай bir жума өткөндөн келип эле анан кийин баягы өкмөт которулуп кетип эле Жантөре Сатыбалдиев келгенде эле анан биринчи чечимдердин бири эле мени кызматтан алды. Анан ошондо дагы кийин баягы Кытайга кетип атканда Алмаз Арсенович менен сүйлөшүүгө барганда ошондо ал өзү айтты, бул Сатыбалдиев эмне кылдың эле деп. Эч нерсе кылган эмес, аны менен бир столдо отуруп сүйлөшүп көргөн жан эмесмин десем, ал келип эле Дүйшөбаев менен иштешпейм деди деп айтты. Анан кийин ал жаңы өкмөт башчы болуп атса, кадрлардын өзүчө номенклатурасы анык болсо, анан кийин мен дагы айта алган жокмун деп кандайдыр бир ушундай бир актанган сөздөрдү айтты да. Сөздөрдү айтты да. Эми мейли, мен деле кызматка жармашып барган эмесмин. Өзүңүз бар дедиңиз, бардым. Кет дедиңиз, кеттим деп койдум. Демек, ал жердеги маселе баары бир бар болчу да, канчалык функцияны МВДга ыргытышпасын? Мен бир эле немени айтып коеюн, бир эле цифраны айтып коеюн. Мына биздин республика аркылуу жылына 20 миллиард долларга жакын баңгизата төлөгөн баасы боюнчачы. Көлөмү ар кандай болуп калышы мүмкүн да, баягы тиги кайсы наркотиктин сортуна жараша деп коелучу. 20 миллиард доллар экен. Биздин республика аркылуу өтүп атса, бул болсо биздин маалымат эмес, бул Россиянын федералдык кызматынын, баңгизат менен күрөшүү боюнча федералдык кызматынын маалыматы. Мына кыргыз туугандар момдай деп. Аналар менен ошондой абдан жакшы иш деңгээлине чыктык эле да. Алар алып келип бул жерге жаңы программаны ачып, бүт оборудованияларды берели, кызматкерлерден коелу деп деметип атышканда. Анан эми ошо 20 миллиард доллар өтсө, анан кийин сөзсүз кандайдыр бир бөлүгү ушул жерде калат да. Анан кийин 20 миллиардтын бир 10% эле бизде калсын деп коелу. Бул канча болуп атат? 2 миллиард доллар болуп атабы? Эми 2 миллиард доллар, мейли 1 миллиард доллар калса, карасаңыз биздин бюджетибиз 2 миллиардты дегерегинде болсо, бул жерде 1 миллиард эметип атса, ошондой акча менен керек болсо, бул жерде бул кызматтын төрагасын ай сайын эмес, күн сайын алмаштырса болот. Андан чогуураак бийликтегилерди алмаштырса болот. 13-жылдан 15-жылга чейин Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп иштедиңиз. Көпчүлүккө бул уюм эмне кылары? Анан ал жерде отурган кыргыздын өкүлчүлүгү эмне иш кылат? Мындай жалпак тил менен түшүндүрсөңүз. Эми бул биринчиден дипломатиялык жумуш. Тышкы иштер министрлиги тарабынан баягы координацияланып, көзөмөлгө алынып турат да. Анан Кыргызстандан барган адамдарга 3 кызмат орду белгиленген. Бул башкы катчынын орун басары жана эксперт, референт кызматкерлери. Эми бул жерде жалаң Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеп, Кыргызстандын талабын талашат деп айткандан алысмын. Анткени ал жердеги түзүлгөн катчылык, секретариат ШОС бүт Шанхай уюмуна кирген мамлекеттердин баардык кызыкчылыгын бирдей коргоп, бирдей талабын талашып, ошол жерде тиешелүү маселелерди коюп турат да, чечип турат. Анан кийин алар өзүнчө мындай кадамдарды, чечимдерди кабыл алып иш кыла алышпайт. Бизде мына ШКУ жана ШОС мамлекеттеринин президенттеринин кеңешмеси бар. Ошолордун кеңешмеси кабыл алынган чечимдерди ишке ашырылышын көздөп, тескеп, анан кийин тиешелүү мамлекеттерге информацияларды берип турат. Андан кийин өкмөт башчыларынын атай кеңешмеси бар. Алардын чыгарган чечимдерин ошо ишке ашырылышын көзөмөлдөп, алар боюнча тиешелүү кабарларды берип турат. Андан тышкары эң орчундуу болгон министрликтерди, ведомстволордун тышкы иштери, экономика министри, транспорт министри, ички иштер министри, ошолордун да кеңешмелери болуп. Жумушу жок болсо ошол жерге жиберип коюш керек экен да, Эми мындай да, ал жерде жумуш абдан көп, абдан маанилүү жумуш. Ал кереги жок жумуш деп айткан туура эмес го деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү күндө ШОС мамлекеттери, ШОС уюму дүйнөдө эң мындай активдүү, динамикалык түрдө өсүп бараткан күчтөрдүн бири. Бекерден ага 15ге жакын мамлекет бүгүн кезекке туруп аткан жок, кирет элем деп. Мына жакында эле Индия менен Пакистанды кабыл алабыз деди. Андан Иран кезекте турат, Турция турат. Анан башка дагы бир топ мамлекеттер турат. Алар бекерден эмес да. Бүгүнкү күндө бул потенциалы абдан зор уюм. Аскаркачтын учурунда дипломатиялык иштерге, мына ушундай иштерге өлкөдө мындай аброю чоңоюп, көбөйүп келаткан кишилерди аста жиберип жиберишчү. Эми ошол атайын неме болуп калганда нукка айланып калган. Мен ошон үчүн бердим бул суроону. Эмнеси болсо дагы 2 жыл иштеп келдиңиз. Бүгүнкү кезде
Кыргызстан биз мына референдумдун алдында конституцияны өзгөртөбүз деп турабыз. Деги эле сиздин оюңуз биз парламенттик президенттик өлкөгө мындай көнүп калдыкпы же президенттик парламенттик өлкөгө көндүкпү? Кандай система, кандай түзүлүш бизди ынандырат? Анткени сиз кыргыздардын иррационалдык дүйнөсүн дагы, руханий дүйнөсүн эки тизгин бир чылбырды кармай жүргөн кишисиз. Манасты жакшы окуган, манасчылардын манас айтуусунан калбай барган адамсыз да. Сиз ушул бүгүнкү мамлекеттин мезгили менен ата бабанын мурасын карап келгенде эми ачыгын айтайын, мына биздин элибиз, биздин мамлекетибиз ушу кыска жашоо турмасында мына 25 эле жаңы эле чыктык да, кыргыз мамлекетичи. Ушу 25 жылдын ичинде башкаруунун канча түрлөрүн көрдүк. Мына Россия илгеркиден алганда Россиялык империялык башкаруудан өттүк. Андан кийин коммунисттик, советтик доордон өттүк. Андан кийин мына демократиялык жашоо шарданында кирип, алында жакшы ысык сууктарын көрдүк. Анан бүгүнкү күндө мына парламенттик деп, ошо жана демократиялык башкаруунун ичинде парламенттик деп атабыз. Ага чейин мына президенттик, анан президенттик, парламенттик деп ар кандай формаларын көрүп атпадыкпы? Менин бүгүнкү көз карашымда биз кандай гана бийлик болбосун, кандай гана система болбосун жакшылыкка келбейбиз. Эгерде биз ата бабабыздан калган баалуулуктарды ордуна коймоюнча. Биздин ата бабаларыбыздын эң сыйлаган касиеттери. Кайсы окуядан кийин келдиңиз? Азыр мен айтып койсом, уруксат берсең, анан кийин айтып берейин. Мына биздин ата бабаларыбыз адамдын кайсы баалуулуктарын сыйлап биринчи орунга койгон? Биринчи кезекте нарктуулук, акыйкаттык, калыстык, чынчылдык, жана ушундай эле көп нерселерди айтсак болот да. Ошо акыйкаттык, калыстык, нарктуулук, баалуулуктардын негизинде иш жүргүзүп башкармайынча, мамлекеттик бийлик акыйкат болмоюнча, калыс болмоюнча биздин баягы азабыбыз азап бойдон кала берет. Кандай гана бийлик болбосун, биринчи кезде акыйкаттык, калыстык принциптери болуш керек. Ал эми лидерден көп нерсе көз каранды болот. Эгерде келе турган кишинин эмнесине карашыбыз керек? Ошондуктан мен айтайын деген мындай болуп атат да. Биринчиден парламенттик системада мына баарыбыз эле башкарып атпайбызбы? 120 депутат башкарып атат. Өкмөттү да башкарып атат, президентти да башкарып атат. Президент болуп жалгыз башкарганда да көрдүк, талпа башкарганда да көрдүк. А негизинен бул башкарган адамдан эмес, ушу кайсы системасы ордуна тошоого жараша болот го. Эгерде системадан көп нерсе зависит этсе, ошол система кандай принциптерде турат? Акыйкаттык, калыстык барбы, жокпу? Же болбосо эле баягы менин тааныштарым, билиштерим башкарсын, өзүм байыйын, бийлигимди бекемдейин, анан калганын көрө жатарбыз деген болобу? Ошондуктан биздин баалуулуктарыбызды ордуна коймоюнча, ата бабабыздын жолуна кайтмайынча, мен баалуулуктар боюнча биздин азапты көргөн бойдон кала берет. Ошондуктан манас атабыздын, андан кийинки ата бабаларыбыздын айткан насааттары, керездери, мурастары келиш керек дагы, биздин негизги байлыгыбыз болуп калышы керек деп ойлойм. Эми албетте качан мен 2005-жылы март окуяларынан кийин кызматтан кетип, анан 5 жыл жүрдүк да, кызмат жок. Ошондо көп нерселерди кайра ойлонгонго туура келди да. Эмне үчүн мындай болду? Эмне үчүн жакшы барат эле чалынып мүдүрлүп мондай оңкобуздан түштүк деп. Анан ошондо мына азыркы эле биздин ушу кыргыз жолунда жүргөн жигиттерибиз, Чолпонбек Абыкеев, Кадыр Кошалиев, Баяз Турал жана ошондой бир топ адамдар менен бир нече жол жолугуп сүйлөшүп, анан ошолор бул жолго барышмама түрткү болуп көп нерсеге көзүмдү ачты да. Ага чейин мен деле эми баягы урууларга көңүл буралы, ата бабаларыбыздын мурасына айткан керестерине сөз бурулуп эле сүйлөшөлү десе эле койсоңорчу, эми баягы илгеркини эметпей элдин баары глобализация болуп тетиякка кетип баратса, биз болсо эми ата бабаларыбыз бар эле деп кайра орто кылымга барабызбы деп эле тамашачыны аралаштырып ушинтип талашып калчубуз да. Бирок мага айтканы 2-3 суроо бергенде эле мен жооп бере албай такалып калдым да. Мисалы, биз баягы совет доорунда окуганда биз 13-жылга чейин талаалап жүрүп эле, тоодо жүрүп эле
жапайы болуп эле анан кийин совет doğru келгенде эле бар жыргап эле цивилизацияга жетип калгандай ошентип окучубуз да. Биз өзүбүздүн кыргыз тарыхына караганда Грециянын, гректердин тарыхын, орустардын тарыхын жакшы билчүбүз да, кыргыз кайда келгенин билчү эмеспиз. Экзамен берчүбүз да. Анан сиз билесизби, вообще бул кыргыздардын вообще бул дүйнөдө пайда болгондо канча жыл болду? Орустуку мисалы 1000 жыл болду. Москванын мына манча баланча 100 жылдыгы белгиленди. Гректер болсо момча биздин доорго чейин момча кылымда жашаган деп билесиз. А кыргыздар кайдан пайда болду? Кайдан келди дегенде мен ошондо таң калдым. Ичинде биз гректерди билебиз, башкаларын билебиз, өзүбүздүн атабыздын тарыхын билбейт экенбиз деп. Ана ошондо мисалы биздин момча 1000 жылдык тарыхыбыз бар деп айтып атышат. Анан карап көргүлө бүгүн дүйнөдө канча элдер мамлекети жок, турар жери жок, көрүнгөнгө кор болуп кубаланып жүрөт. А биз эмне үчүн бир кичинекей бир уч эл мамлекетибиз бар, элибиз бар, жерибиз бар, мамлекет болбогондо теги Америка, Россия менен тең ата болуп сүйлөшүп атабыз. Ошо кыргыздарды эмне күч токтоп калды деп экинчи суроо бергенде мен дагы жооп бере албай калдым да, чындап бул абдан кызык экен деп, анан ошондон кийин ушу тарыхыбызга карап, санжырабызга карап, ошо кыргыздагы ата бабалардын баалуулуктарына киришкенде ошондо көз караш өзгөрүлүп калды деп айтсам болот да. Бул жакшы чоң тема айттың сен, бул орошон тема, буга кирип кеткенде биздин убактыбыз да чектелүү эмеспи. Ушундан улам болуптур, системаны жазайлык. Ал системаны да азыр алып келе турган ошол бир кишинин айланасында болуп атпайбы чын-чынында. Деги эле эл башына, мамлекеттин башына дейинчи, келе турган кишинин кайсы критерий менен карашыбыз керек экен? Кыргыз караганда бул критерийге. Сиз эми ошол дүйнөдө көбүрөөк жүрүп калдыңыз. Сиздин оюңузду билгим келетми? Албетте, эми президент мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, мондай сапаттар болуш керек, анан бийликке барам деген мондай сапаттар болуш керек деп көп эле окурмандарыбыз да айтып жүрөт, саясатчылар да айтып жүрөт, башкалар да айтып жүрөт да. Эми Кыргызда илгери мисалы бирөө жол жүрүп бир жака барып калса, жолдон аксакалдар жолугабы же барган жерден аксакалдар менен отуруп калабы. Бир эле суроо салчу экен, кимсиң, ата бабаңды айтчы депчи. Анан тигинин баласы менен, ой сен тиги уруудан турбайсың, бул ой сенин аталарың мындай болгон, тигиндей болгон деп эле бүт болгон иштердин баарын айтып коюшчу экен да. Ошондо кадыр барктуу урук тукумдан болсоң, ой баатыр азаматсың, мындай экенсиң деп. Эгерде бир кемчиликтер менен тамашалап айтканда косяктар болсо, ой сенин ата бабаларың миткен тигин деп койсо, тиги жигиттин башы жерге кирип уялып эле сынып калчу экен да. Мына көрдүңүзбү? Биз биринчиден өзүбүздүн тарыхыбызды, баалуулуктарыбызды ордуна койсок, ошондо ошо биздин бүгүнкү күндө президентти керек болсо биздин аксакалдарыбыз эле могу жигиттер болот деп коюшу мүмкүн, айтып коюшу мүмкүн да. Анын 3-өн айтабы, 5-өн айтабы, ошолордон да эл айчын эле моголор бар экен, ушулардан бирөөнү тандап койбойлу дейт. Анан эл калыс тарасага сала турган болсо, анда айтат, мунун момда жакшы жактары бар. Өткүрдүгү, чечкиндүүлүгү, ишти туура чечкендиги, калыстыгы, акыйкаттыгы менен. Анан мунун кемчилиги бар, майдаланып кетет. Же болбосо айтканда 100 граммдан уруп коет, же дагы бирдеме коет деп айтышы мүмкүн да. Ошентип биз президент башына болобу, башка бийликтин башына болобу, керек болсо президенттен тартып айыл өкмөтүндөгү деңгээлге чейинки ар бир иштей турган жетекчинин мамлекеттин иш жеке менчик сапаттарын баарын жазып чыгышыбыз керек. Эми аны жазып ойлоп табуунун кереги жок. Анын баары камтылган. Только ордуна эле коюп коюш керек да. Сиз эми партия түзүп да көргөнсүз да. Анан мындай бийликке айтылган сөздөрдүн баардыгын трибунадан да айткансыз, жазган учурда дагы. Азыркы кезде биз сот маселеси, сот системасына болгон абдан көп тиги дооматыбыз бар. Ошонун арасында мына элдик парламенттин эми Дастан Исламович баш болгон кишилердин бир топ биздин мыктылар дейинчи, мыктылар өз учурундагы мыктылар азыр сурак тиги сот иштери каралып атат, бирок сиз кезегинде жетектеп кеткен ГКМБнын түрмөсүндө отуруп атышат. Мисалы айтсак, Бекболот Талгарбекович, ал киши эми Алмаз Шашенчке айта турган сөзүн эч эле айтып бүт гезиттерге жарыялап жүргөн. Марат Султанов, ал белгилүү юрист, белгилүү сот, бир эмес 2 жолу 1 майда Бишкек сотунда соттун председатели болгон жигиттер. Эми көчөдө жүргөн кишилер эмес да. Булардын соту азыр жашыруун гриф менен өтүп атат. Анан деги эле бийликтин ушундай нерселерге
бул эмне бийликтин коркуп кетип камап салгандыгыбы же жанагыдай соттун жашыруун өтүлүп аткандыгы деген башка нерселер жөнүндө айтабы? Сиздин позицияңызды билгим келет ушул кишилердин иштери жөнүндө. Мен бу бир монетанын эки жагын айткым келет да. Биринчиден мен Талгарбековду дагы Дастан Сарыгуловду да башка жигиттерди жана камалып атканда өзүң айтканда жигиттердин баардыгын билем, баардыгы менен таанышмын, баардыгынын кесипкөйлүгү жагынан, адамгерчилик касиети жагынан абдан жакын, жакшы адамдар деп айтсам мен жаңылбайм. Абдан жакшы адамдар. Анын экинчи жагы эми жанагындай саясатка киришип, жана бийликти басып алабыз, көңтөрүш жасайбыз деген беренелер менен алар камалып соттолуп атпайбы? Мен ошолор андай кадамга барат деп мен чоң шегим бар да, чынын айтайын. Анткени алар бакылдап эле сүйлөп жүрүштү. Кстати, алар камалгандан кийин мен дагы 2-3 жолу бир интервью бердим. Бакылдаган кишини эле камай беребизби? А дегенде чоо жайын карап, кандай далили бар, эмне менен күнөөсүнүн баары тартылып атат, ошонун баарын тактап туруп, анан ошонун баары такталып далилденсе, анан кийин камабайлыбы, анан кийин бакылдаган деле баатыр, бакылдаган адамдын баарын деле баатыр кыла беребизби камап деп айткам. Азыр дагы ал позициямдан кеткен жокмун, мен дагы айтат элем. А дегенде иштин баарын карап, далилденсе, такталса, анан кийин соттогум. Анан эми 70-тен ашкан ооруп аткан адамды камап салып, андан жашыруун соттогондун кандай зарылчылыгы бар? Мен, например, түшүнбөйм. Менде ушундай эле бир аналогия түзүлөт да, мындан 2 жыл мурун эсиңерде болсо керек эле, Юпигейт деген чыккан. Ооба. Анан кийин дагы бир Соңкөлгөдөн дагы бирдеме эле ууландырып, дагы мындай дегенде дагы бир эметкен. Аябай прессага чыгып, ушундай ууду болуп, канча саясатчылардын артына куугунтук жүрүп, камалганга чейин барышып жүрдү. Канчасы караланды. Бирок негедир ошол иш кайда бүгүн? Эгерде иш болсо анда соттолуп, сот жообуна тартылбайбы? А жок болсо бекер ызы-чуу кылып каралаган адамдар жооп бербейби? Бу кандай болуп калат? Анан эртеңки күнү ушул адамдарыбыз кайра акталып келсе, ага ким жооп берет? Биз мындайды Бакиевдин учурунда өтпөдүк беле? Исмаил Исакович камалды, соттолду. Кандайдыр бир кандай коркунучтуу адам кылышты эле. Ага чейин мына Феликс Шаршымбаевичти ошентип камап, экөө тең мына революция болгондон кийин келип жогорку кызматтарга отуруп калды. Ошолордун тагдырын кайталанып калбайбы? Анан кийин жооп берген адамдар ким болот? Ошондуктан мен кандай гана иштер болбосун аяр мамиле жасауга чакырат элем да. Ызы-чуу кылып, эч нерсе такталбаган, далилденбеген нерсени көтөрүп чыгып керек эмне? Далилде такта, жооп эме баардыгы ордундабы? Жоопко тарт кесиби соттобой жообун берсин. А жок болгон нерсени баягы Юпигейт болуп калбайбы деген эле ойдомун да. Эми 2005-дагы 2010-дагы биздин өлкө үчүн мындай сабак ала турган, муун үчүн мындай нерсени кайталабай турган кадамдарды жасоого аракеттенерибизди баарыбызды жоопкерчиликке тартат да, баарыбызга жоопкерчилик күйүп келатат. Ошол эле учурда журналисттерге жана жиреп нерсеге кирбеген, туура эмес маалыматтарды таратуу боюнча. Анан эң негизгиси баягы эл астында жүргөн, эл жүгүн көтөргөндөр бири-биринин беделин түшүрбөй, бири-бирин эме эл угуп атат да, ошол нерсени көрүп атат. Ошол нерсеге ушул убактылуу өкмөттүн кишилери эми эмнеси болсо да бүт кагаз жүзүндө убактылуу өкмөт ушу Алмаз-Шаршенч Россакына баш болуп калдыңар да. Мунун жоопкерчилиги да алдыда да тарыхта керек болсо. Ошол бедел түшүрбөө, мындай мыктылар бири-бириңерди сыйлоо деген нерсени сиз кандай түшүнөсүз? Мен абдан түз мааниде түшүнөм да. Эгерде бири-бирибиздин беделибизди сындырбай эле, абройлуубузду түшүрбөйлү десек, биз бири-бирибизге сөз айтып, жаман сөз айтып, каралап, же башка бир нерсе кылгандан этият болушубуз керек да. Мен деле айтам, мисалы биздин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн деп коеюнчу. Алмаз-Шаршенчтин астында абийирибиз таза деп ойлойм да. Мына кызматтан кеттик, мына кызмат сурап барган жокпуз, жамандап айткан жокпуз. Мен өзүм жөнүндө айтып атам да, башкалар боюнча өзлөрү териштирип алсын, жаман айткан жокпуз. Анан интервью анда мындай айтканда, болгондой калыс ачык сүйлөгөнгө аракет кылып аттык. Кемчилиги болсо кемчилигин айтып, жакшылыгы болсо жакшылыгын айтканга аракет кылдык да. Анан кийин ушундай анан болгон маселелер болсо сүйлөшүп алалы десек, биз менен эч ким сүйлөшпөсө, көңүл урбаса, эметкилерди билбесе, анан өзүбүздүн позициябызга, биз өзүбүздүн абийирибиздин астында, элдин астында жооп беришибиз керек дагы, элге айтышыбыз керек да, кагылайын эл.
Мына момдай маселе болуп атат. Биздин позициябыз могу. Айта ал десек укпай атат. Ошондуктан биз буга макулбуз, могу менен макул эмеспиз деп жеткирип коюшубуз керек да. Вот. Анан ошондой кылалы десек, баардык эле нерсе биздин колубузда эмес экен да. Анан биз өзүбүздүн чын ниеттен позициябызды билдирип койдук. Анан 31 августта болгон президенттин сөзү биз үчүн абдан чоң сокку болуп калды деп айтат элем. Мен өзү ошондой кабыл алдым да. Анткени мен андайды күткөн эмесмин. Биз үзөңгүлөш болуп, эң оор мезгилде бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, кыйынчылыктардын баарынан өтсөк, анан бир жаман сөз айтпасак, же мондай деп жакалашпасак, деметпесек, анан кийин мондай сокку курган бул кандай болот? Мага ошол түшүнүксүз да. Ошондуктан бүгүнкү андан кийинки жазган кандамдарыбыздын баары мен ойлойм, бул жашырып жалынбай, тиги интрига кылбай, артынан бирдемелер деметпей, ачык айтылган сөз болгон. Бүгүн дагы журналисттер менен болгон жолугушуусунда өлкө башчысы айтты. Эми ал жерде журналисттер суроо бергенде Өмүрбек Черкешовичтин кийинки кадамдарын мындай шоу катарында карап, ушул Мотуевдун, тиги Нурлан Мотуевдун түрмөдө отурган ошол жигиттин жана кыздарга кастинг жарыялагандыгы бул экөө дайыма ушундай бир шоулор жасап турат дегендей айтты да, экөөнү мындай бир форматка койгондой сезилди. Сиздин оюңузча экөөнүн тиреши эмнеге алып барат? Президент менен Өмүрбек Черкешовичтин. Эми экөө тең элге көрүнгөн, элдин оозуна алынган, керек болсо бирөө мамлекетти башкарып, бирөө бир кезде спикер болуп, андан кийин жана бийликтин башында төрайымдын орун басары болуп, ушу эң кычалыш мезгилде элдин мамлекеттин тагдырын чечкен адамдар болду да. Анан кийин эми ушу тагдыр чечкен адамдардын бири менен каршылашып, чабышканы бул жакшылыкка алып бармак беле. Менин оюмча бул абдан уят нерсе. Бирок ошол эле мезгилде мен түшүнөм, көп нерселерди алар ага чейин эле өз ара сүйлөшүп алып эле, кааласа да каалабаса дагы бир чечимге келип эле жакшынакай эле жашап атышпады беле. Анын талашы чыр эмне чыкты? Баягы кыргызда айтып коет го, чыр эмнеден чыкты? Чыр атаңдын башынан чыкты дейт. Болбогон жерден бир туура эмес сөз айтылып калса эле ошону кектеп эле, анан кийин ошо кошуп туруп бүт команданын баарын каралап эле, талкалап эле, анан кийин мен апапакаймын, булардын баары кылмышкер дегени туура эмес го деп ойлойм да. Анткени мамлекет башчысынын сөзү, бул мамлекет башчысынын сөзү. Ал ташка тамга баскандай. Далилдениш керек, айтылган нерсе. Далил менен айтылыш керек. Анан кийин ал булардын баары кылмышкерлер, бирок буга далил жок деген бу кандай деп түшүнсө болот. Эң акыркы окуган китебиңиз эсиңиздеби? Мен өзүм китепти көп окуйм. Китептин жанрлары боюнча эметкенде мен баягы научный фантастиканы, приключенческий историческийди жакшы көрөм да. Анан азыркы мезгилде мен Гарри Гарристандын көп китептерин окуп атам да. Вот. А так менин библиотекам абдан көп. Мен балдарыма да китепке окуганды үйрөтүп, алар да китеп менен алып урушуп абдан жакшы көрүшөт. Азыр ошол эле сапаттар мен неберелериме да өттү деп койсом болот. Уулдарыңыз советтик армия, биздин армиянын катарына кызмат өтөдү беле? Жок, мен бир уулум, 2 кызым бар да. Уулум болсо окууну тиги Санкт-Петербургтан аскер институтун бүтүрүп келген, военный мех деп коет. Андан кийин үйлөнүп, бала чакалуу болуп, аскер учетунда турат, бирок армияда кызмат кылган эмес. Кыздарым болсо бойго жетип калды. 5 неберем бар. Кудайга ыраазымын. Рахмат, Кеңешбек Асанбекович. Бүгүн бизге келип жашынакай ачык маек куруп бергениңизге, эми жана өзүңүз айткандай, мыктылар бири-бириңердин кадырыңарды билип жүрсө деген гана кеп. Биз жаштар, биз сизге окшогон мыктыларды сыйлаганга, урматтаганга, эл үчүн да кызмат кылганга толтура мүмкүнчүлүгүңөр бар экенин сезебиз. Ошон үчүн ийгилик каалайм мен сизге. Урматтуу замандаштар, ушун менен биздин уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүн биздин меймандар генерал-майор Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбекович болду. Саламатта калыңыздар.